Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн биз силер менен кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Баарыбызга белгилүү болгондой эле, президентибиз тарабынан 2020-жылды аймактарды өнүктүрүү жылы, санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыялап кеткен. Бул жылдын алкагында бир топ өлкөбүздө жакшы саамалык иштер болуп жатат. Мына ушул ураанды тутутуп биз да бүгүнкү сабагыбызда колдонобуз. Эмесе бүгүн биз силер менен жаңы тема өтөбүз. Темабыз синонимдер жана анын түрлөрү. Алгач силер менен чогуу сабактын максатын коюп алсак. Синонимдердин мүнөздүү белгилери жөнүндө түшүнүк алабыз. Синонимдер жөнүндө билимдерибизди өстүрөбүз. Синонимдерди окуу менен өз оюбузду таамай жана такайтууга үйрөнөбүз. Сөз байлыгыбызды турмушта колдонууга жана маданияттуу сүйлөөгө тарбияланабыз. Мына ушундай максаттарды бүгүнкү сабакка балдар коюп алдык. Эми сабактын аягында бизден күтүлө турган натыйжалар. Эгерде силер синонимдер жана анын белгилери жөнүндө толук түшүнүк алсаңар, тексттерден синонимдерди таба алсаңар, синонимдердин маанисин чечмелей алсаңар, синоним сөздөрдү турмушта колдоно алсаңар, синонимдерди катыштырып, сүйлөмдөрдү туура түзсөңөр, биздин сабагыбыз максатына жеткен болот. Эмесе синоним деп эмнени айтабыз? Синонимдер аныктамага көңүл бурабыз. Айтылышы ар башка келип, бирдей же бири-бирине жакын түшүнүктү билдирген сөздөр синонимдер деп аталат. Буга бир топ мисалдарды келтирсек болот. Баарыңарда эле, мисалы үчүн, бири-бирин алмаштырып, бири-биринин ордуна кайрадан колдонуу үчүн колдонгон сөздөрүңөр дагы синонимдер болуп саналат. Синоним сөздөрдүн мүнөздүү белгилери. Биринчиден, семантикасы бирдей түшүнүктүү же бири-бирине жакын кубулуштуу, көрүнүштүү нерселердин, буюмдардын аттарын билдирет. Экинчиден, морфологиялык жактан бир сөз түркүмүнө таандык болот. Үчүнчүдөн, тыбыштык түзүлүшү жана морфемалык куралышы боюнча ар башка болот. Төртүнчүдөн, синтаксистик жагынан бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мисалы, жогоруда айтылган белгилерге карата мисалдарды келтирсек, мисалы, адам, синоним сөзү киши. Муну биз силер менен сүйлөм тексттин контекстинде карайбыз. Адам сөзүнөн сынат, уй мүйүзүнөн сынат. Ким сөзүнөн сынат? Адам. Бул жерде адам деген сөз сүйлөмдө ээлик милдетти аткарып атат. Ал эми сөз түркүмүнөн болсо, зат атоош сөз. Ким деген суроого жооп берди. Адам бул кадимки эле киши, же болбосо человек деген маанини түшүндүрүп жатат. Анда кийинки мисалга өтөлү. Артыбыздан атчан тебетей кийген кара мурут киши келди. Бул сүйлөмдө киши синоним сөзү киши. Бул жерде деле зат атооштун зат атооч. Ким келди? Киши келди. Ээлик милдетти аткарып атат. Мунун да мааниси ошо адам, киши экөөнүн бирдей эле сүйлөм мүчөсү милдетин аткарып, бирдей сөз түркүмүнө жооп берип жатат. Мааниси боюнча булар бирдей түшүнүктү билдирди. Морфологиялык жактан зат атооч сөз түркүмүнө кирди. Ким деген суроого жооп берип жатат. Жана морфемалык түзүлүшү боюнча булар ар башка. Синтаксистик жагынан алганда дагы адам ээлик милдетти аткарып турат. Ошондой эле киши дагы ээлик милдетти аткарды. Бул адам деген сөздүн ордуна кишини колдонсок, же болбосо тескерисинче кишинин ордуна адам деген сөздү колдонсок,
Сүйлөмдүн мааниси өзгөрүп кетпейт. Мындай сөздөрдү демек биз синонимдер деп айтабыз. Кийинки мисал. Сакта, корго. Аталары менен улуу агаларынын ыйык мурастарын көздүн карегиндей сакташат. Аталары менен улуу агаларынын ыйык мурастарын көздүн карегиндей эмне кылышат? Сакташат. Бул жерде сүйлөмдө баяндооч сакташат. Эмне кылышат деп этиштин суроосуна жооп берди. Кийинки сүйлөмгө көңүл буралы. Өзүлөрүнүн ата журтун көкүрөктөрү менен коргошту. Өзүлөрүнүн ата журтун көкүрөктөрү менен эмне кылышты? Коргошту. Демек, бул дагы эмне кылышты деген суроого жооп берди. Сүйлөмдө баяндооштун милдетин аткарды. Биринчиден, семантикасы боюнча бири-бирине экөө тең жакын түшүнүктү билдирет. Экинчиден, морфологиялык жактан этис сөз түркүмүнө кирип, кыймыл аракетти билдирип, эмне кылат? Кантет, эмне кыл деген суроолорго жооп берет. Үчүнчүдөн, морфемалык түзүлүштөрү ар башка. Төртүнчү, синтаксистик жактан баяндооштун милдетин аткарды. Эми мына ушул синоним сөздөрдүн кандай түрлөрү бар? Синоним сөздөр мааниси жана оттенкасы боюнча айырмаланат. Буларга мисал чака, челек, бакыр, конок деген сөздөр кирет. Экинчиден, экспрессивдүүлүгү боюнча айырмаланган синонимдер. Булар сокур, азиз, көр, олок жана башка. Үчүнчүдөн, стилистикалык жактан айырмаланган синонимдер. Стилистикалык жактан айырмаланган синонимдерде стилистикалык синонимдердин белгилүү чөйрөдө гана колдонулушат. Ошондуктан нукура түрүндө сейрек кездешет. Булар көбүнчөсү экспрессивдик синонимдер менен кошо келет. Мисалы үчүн, жаш наристелерди алып карасак, алардын жаңыдан тили чыгып келе жаткан мезгилге туура келет. Мына ошол жаш кенжетай балдардын жаңыдан чыгып келе жаткан сөздүк курамы көбүнчөсү мына ушул бөлүккө кирет. Мисалы үчүн, жакшы деген сөздү алар көбүнчөсү ай-ай, жаман деген сөздү быкый, кыхы деп айтышат. Мына ушундай мисалдарды келтире алдык. Анда силер экранда көрүнүп турган көнүгүүнү иштейсиңер. Бул жерден кылычтын көркү курчунда, кундуздун көркү сыртында деген Токтогул атабыздын сөзү жазылган. Канжардын өткөр мизи анын оң кулагын шылып түштү. Сыдыкбековдун сөзү. Иним ачуусу чукул курт жигит эле. Бул Жантөшевдин чыгармасынан алынды. Өткүр жигит ойдо өтөт, жүргөн жерин гүлдөтөт. Үмүталиевдин чыгармасынан. Тайманбаш жүрөгүндө кайраты бар. Мамбет да өзүнчө бир сырттан белем деген Турусбековдун чыгармасынан алынды. Табылды эл таламын талашкан кайраттуу азамат боло баштайт. Бул Эртабылды чыгармасынан. Өрт жүрөктүү курч кайрат октон кайра качпаган. Осмонкулдун чыгармасынан. Андан кийин өрт жигит деген сүйлөм алынды. Мына ушул көнүгүүнү балдар көчүрүп жазасыңар. Ичинен синоним сөздөрдү табабыз. Жана аларды синонимдин кандай түрлөрү экендигин ажыратабыз. Эмесе бүгүнкү сабактын башында койгон максаттарга жеттикпи? Синонимдер жана анын белгилери жөнүндө толук түшүнүк алдыңарбы? Тексттен синонимдерди таптыкпы? Синонимдердин маанисин чечмеледикпи? Синоним сөздөрдү турмушта колдоно алууга үйрөндүкпү? Синонимдерди катыштырып сүйлөмдөрдү түзө алдыкпы? Эгер мына ушундай натыйжага жетишкен болсоңор, анда биз силер менен сабактын максатына жеткен болобуз. Үйгө тапшырма балдар. Биринчиден, синоним сөздөрдүн аныктамасын жаттайсыңар.
Экинчиден, синонимдерди катыштырып текст түзгөндү үйрөнөбүз. Үчүнчүдөн, синонимдердин мүнөздүү белгилерин айтып беребиз жана акырында 10 сөзгө синоним таап келип, ооз 2 5 сүйлөм түздү. Эмесе кийинки сабакка чейин саламатта калгыла.